Арстан менен коюн. Калың токойдун четинде бир коюн жашаптыр. Ал коркоктук кылып, ийинен эч чукчу эмес. Бир күн ал мен коркконумдан жалаң гана ийинде жатып, кантип күн көрөм. Мындай кылбайын, баатыр болоюн деп ойлоду. Ошол замат ийинден чыга калды. Коюн алдында турган арстанды көрүп, чыгаштай катып калды. Арстан коюндун жанына келип, колго түштүң эми сени жеймин, деп тиштерин кычыратты. Коюн кутулуштун аргасын издеп, жесең же, бирок айта турган сырым бар, деди. Тезирээк айт, деди арстан. Сен өтө күчтүүсүң, мунуңа мен ишенем. Бирок кудукта сенден да чоң арстан бар. Ал сени жейм деп ачууланып жаткан. Ошого бир беттешип көрүп, мени анан жебейсиңби? Мен эч кайда кетпеймин, деди. Арстан чындап ачууланып, кана, кайсы жерде? Мен эришип баргын, деди. Коюн арстанды кудукка эришип барып, мына ушул кудукта көрчү өзүң, деди. Арстан кудукту карап, өзүнүн сөйлөгөтүн көрдү да, мен ушундан кантип кем калайын? Кана, күрөшүп көрөлү, деп кудукка секирип түштү. Арстандан коюн ошентип кутулуп, макоо экен, деп шылдың кылып секирген бойдон кете берди.